Assalamu alaikum ardaqlı bizim kanalın görüşçüleri. Kutmandoo günüңүздөр менен. Бүгүн биз сиздерге Чүй облусунун Жайыл районуна караштуу Петропавловка айылындабыз. Сатылып жаткан тайларды көрсөтөбүз. Россиядан келген. Кара Балта шаарына жакынкы жердебиз. Биздин чыгарышты көрүп туруңуздар. 15 баш, онда 10 айлык тайлар бар. Данчак, анан данчак будён аралаш. Ичинде данчак породасы дагы бар, анан данчак будён аралаштары дагы бар. 15 баш. Sizler nazar salып карап туруңуздар. 15 баштын бирөөсү эркек, бирөөсү ургачы, калганы эркек туугандар. Мына алыстан сиздерге жакындатып көрсөтүп берейин. Мына ушундай тайлар. Бир четтен өзүңүздөр көрүп алыңыздар. Тай кылам, жылкы кылам буйруса, мына жылкы минип, тайынан өстүрүп, тарбиялап минейин десеңиздер, мына көрүңүздөр. Ростовтон келиптир туугандар. Машалла. Мына өзүңүздөр дагы bir çetten gelip karap görüңүздөр. Могул жакта эми жанакы тоголоктон көрүнүп атат. Эми жалдары кыркылган. 10 айлык. Россияда төл биздикинен кечирээк болот, билесиздер. 2 ай кечирээк болот. 10 айлыктар. 8 айлыктар да бар арасында. Ичинде 8 айлыктары да бар экен. Көпчүлүгү майга чыгып 1 жаш болот экен да. Май, июлга чейин экен туугандар. 1 жаш боло тургандар. Мына мындай данчактар. Эми жанакы тайды өзүңүздөр билесиздер. Жылкы баккандар билесиздер. Көзүңүздөр сканер болуп калган уже. Карап туруп кайсынысы жакты келип көрүңүздөр. Же ушул жерден тандап алам десеңиздер, ээсине чалып, Петропавловка, Новониколаевкага жакын жер, ушул жака келип көрө бересиздер. Бааларын айтып коеюн, 100 миңден 120 миң сомго чейин экен. 15 баш. Азыр мен дагы ары бери өтүп көрсөткөнгө аракет кылам. Качан келди булар Россиядан? 자! Taylar çıkıyor atamazdı kaya. Çay! Teha. Hey. Ho. Россиядан келгенине 3 күн болуптур, жаңы келиптир. Нокто салынгандан башка эч нерсе үйрөтүлө элек, Салына элек бел. Азыр ноктода салына элек экен, булар бош турат экен туугандар. Жемге түштү элек бел. Жемге үйрөнүп калыптыр. Эми апарып чөптөн берип, жемден аз-аздан берип, акырын жемин көбөйтүп, жылкы кылып алсаңыздар кана. Бойлору примерно канчадан чыгат? 130, 140 135, 140 примерно ушундай. Полторашка бул жакта эмес бала. Ушулардын шериктери бар экен, 2 полторашка туугандар. Полторашкалар. Жайга чыгып 2 жаш болсо керек алар. Мына данчактар көрдүңүздөрбү? Анан будён данчак аралаш экен булар калгандары. Данчак анан будён данчак аралаш деп айттык. Өзүңүздөр да көрүп турасыздар. Бир темир көөгү бар экен туугандар. Но темир көк болот, Темир көк Темир көк, анан кайсылар дейсиз? Кара менен мына бурулбу? Кара менен бурул тракен. Атасы тракен. Бир айгырдын балдары экен да? Машалла, мына. Көрдүңүздөрбү? Жылкыны ушул жерден келип алыңыздар. Буйруса булар эми данчак, будён аргындар билесиздер, бою бийик, чуркай турган, аламанга, текеге, анан биздин көк бөрүгө дагы шторм деген аргымагыбыз үлгү. Билесиздер, будён породасы деп айтышат. Ал дагы Россиядан ушинтип тай болуп келген. Штормду тарыхын көптөр билсе керек. Россиядан тай болуп келип, ушул жактан жылдызы жанып кетти. Буйруса мына будён менен данчак аргындай, данчак аргымактарын билесиздер, өтө жаны бышык, күлүк жылкылардан болот. Дареги
Шевченко жети туугандар. Петропавловка Шевченко жети Карабалта шаарынын күнбатыш тарабы болот. Экран астында номерлерге чаласыздар дагы байланышып, келип көрүп, же болбосо могу жерден скриншот кылып WhatsApp аркылуу содалашсаңыздар болот. Азыр ары бери айдайык десек качат экен. Мына жылкылар менен, аттар менен тосуп атабыз. Өзүңүздөр дагы бир четтен көрдүңүздөр. Жактырганын соода кыла бериңиздер. 100 000 сомдон 120 000 сомго чейин деп баасын дагы бир рет кайталап коеюн. Жылкыга жараша соода кыласыздар калгандарын. Эң арзан жана ургач тай болот да. Бир ургачы бар экен. Жанагы асыл тукум бей кылып коем десеңиздер, мына ургач. Бул будион данчак аргын окшойт, а? Мына ургач тай. Бешенесинде кичине кашкасы бар бекен, а? Сизге көрүнүп турат, мына жерде кашкасы бар экен, мына. Ушул экен туугандар, ургач. Ургачысы мына ушул. Мына көрүңүздөр, акырын колго үйрөнө баштады. Ушул жайда кунам боло турган. Буюрса азыр акырын минип үйрөтүп тарбиялап, жылкы кыла турган мына ушул өспүрүмдөр туугандар. Данчак, будион, аргын, торпок улак, теке улак, жер улак баарына чаба бересиздер. Универсал жылкылар. Мына туяктары да кара туяк. Көрүп атасыздарбы? Ноосунда көрсөтүп коеюн, а? Ушулардын бою канча чыгат? 1.55, 1.60 чыгабы? 1.60 чыкпайт, 1.55. 1.55 чыгып калат ушулар, Булар кандай болот? Чоңойсо ушулар 1.65 өтөт да, 1.70ке жакында. Энелери чоң. Энелери будион, а? Будион. Энелери будион. Мындай данчакка окшоп бир аз мындай жалтырайт, бирок мындай турган түспөлдөрү, туруштары будионго окшош болот экен, а баары бир. Байкадыңызбы? Азыр арык мезгили да. Энелер менен жүргөндө видеолордон бир бар да. Сиздер WhatsApp аркылуу кайрылсаңыздар, ушулар Россияда жүргөндөгүлөрдү таштайт. Буларга эми багы өзүнө келиш үчүн 1 ай 2 ай керек да, уход керек. Жолдо алыс жолдо кыйналып кетет жылкы туугандар. Любой эле мал. Бизден Оштон Бишкекке келиш үчүн канча арыктап кетет. Ал жактан алыс жол жүрүп келет, кыйналып келет. Баары бир эми 3 сутка, 4 суткалап, мояка келип карантин өтүшкүчө Аше мал кыйналып кетет. Өзү ушул жака жакшы жетип келген малды шүгүр кылыш керек, өзү Россиядан кыйын. Машалла, мына ушуларга байланышып көрүңүздөр, Дарей Карабалтада. Булардын баалары барбы? Булар 250 миңден бас. 250 миңден долларга чапканда $2800 болуп калабы, 2800-2900 доллардан болот туугандар. Өзбекстанга алам дегендер үчүн мына ушулардын баалары $3000 жакын болот экен.